Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Маанайыңар жакшы болсо балдар, бүгүн биз тарбиялык саат өтөбүз. Тарбиялык саатыбыздын темасы атам кийген ак калпак. Калпак байыркы баш кийим. Кыргыз эли калпакты жасоонун ыкмасын жогорку деңгээлде жасап жеткиришкен. Калпак бийиктиги, тигилиши, кооздугу менен айырмаланат. Кыргыз эли кышкысын кундуз тебете кийген, жайкысын салкын, жылуу дешип ак калпагын кийишкен. Азыркы мезгилде кыргыз калпагын кыялда жеке кол өнөрчүлөр тигишип, базарларга сатыкка коюшат. Калпактар азыр ар түрдүү формада тигилип жатат. Бул туура эмес. Калпактын төбөсү 4 бурчтук формада тигилген. Не бар? Бул туура эмес. Калпак конус формасында тигилет. Ак калпак негизинен 2 түргө бөлүнөт. Айры калпак, туюк калпак. Айры калпакты кыргыздын оң канаты жана сол канаты кийишкен. Оң канатынын өкүлдөрү же аксакалдары калпакты кийгенде айрысын капталына каратып кийишкен. Сол канаттын өкүлдөрү калпакты кийгенде айрысын алдыга каратып кийишкен. Кыргыздын ичкилик бөлүгү туюк калпак кийген. Калпак ак койдун жазгы жүнүнөн жасалат. Биздин аталарыбыз калпакты 4 бөлүккө бөлүшүп, анын маанисин түшүндүргөн. Биринчи, жашыл калпак 5 жаштан 15 жашка чейин кийишкен. Кызыл калпак 17 жаштан 25 жашка чейин жигиттик курак. Ак калпак 25 жаштан ак каранды түшүнгөн адамдар кийинишкен. Төртүнчү, бакай калпак журт башчылары, эл башкарган адамдар кийишкен. Кыргыздар бойго жете электе 5 жаштан 15 жашка чейинки жашыл калпак кийишкен. Ал кызыл калпакты кыюусу кызыл түстүү кийгизип 17 жаштан 25 жашка чейин жигиттик курак деп кыз жандоого, өмүрлүк жар байкоого же жар издеген жигиттер баамдашкан. Үчүнчү, ак калпак эр жигит үйлөнүп, үйлүү жайлуу болгондо кыюусу кара жана күрөң болгон баш кийимди кийишкен. Төртүнчү суроо, калпагына карап төргө олтургузуп, эт тартканда тааныбаган адамга баш тартып, устукан тартышкан. Бакай калпакты айкөл, калыс, адилеттүү, калыс адамдар кийишкен. Калпак 4 талаадан турат. 4 талаа биригип келип кыргыз эли байыртадан мекендеген ала тоонун чагылдырат. Кыргыз элинин символу болуп саналат. Адегенде кыркылат, ою салынат, андан кийин бириктирип тигилет. Калпактын ичи иштелет. Аны ак кийизден жасалганы, анын ыйыктыгы, аарулугу түшүнөбүз. Калпакты туура катасыз жок кылып кыркыш керек. Туура эмес кыркылса, калпактын формасы бузулат. Калпак тигилишине карата 4 топко бөлүнөт. Биринчи, шырма калпак, экинчи, талаалуу калпак, үчүнчү, саймалуу калпак, төртүнчү, кыймалуу калпак. Аталарыбыз калпакты кандайча колдонушкан, биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Биринчи, калпак менен камчыны бирөөгө белекке берилбейт. Экинчи, калпакты жоготуш башыңды жоготконго барабар. Үчүнчү, калпакты сатканың акылыңды сатканың. Төртүнчү, калпак кышкысын жылуу жана жайкысын салкын. Бешинчи, калпакты бут жагыңа койбо, баш жагыңа кой деген биздин аталарыбыздын накыл кептери бар. Бир чыгырык жип 5 калпак тиккенге жетет. Бир калпакка 230 грамм кийиз кетет. Калпактын кийизи жуулуп, тазалап, тытылып, уяң жүндөн жасалат. Уяң жүн нымды сиңирип алууга жөндөмдүү. 33% нымдуулукту өзүнө сиңирип алат да, кийип жүргөн адамдын денеси дайыма кургак жүрүшүнө шарт түзөт. Жүндүн кылдары дагы миллиондогон ала жаздыкчалары суулукта, ысыкта, жылуулукту жакшы деңгээлде сактап турат. Мынакей балдар, биз
тарбиялык саатыбызды өттүк, теманы түшүндүңөр деп ойлойм. Келгиле анда балдар сабагыбызга бышыктоо жүргүзүп алалы. Биринчи суроо берейин, жооп бергиле. Биринчи, калпак канчанчы жылы кабыл алынган? Экинчи, калпак жаш өзгөчөлүккө карап канча топко бөлүнөт? Үчүнчү, тигилишине карата канча болот экен? Төртүнчү, калпактын кандай мааниси бар? Бешинчи, калпакка канча чыгыр жип, канча грамм кийиз кетет? Азаматсыңар балдар, эң жакшы жооп бердиңер. Бүгүнкү сабак сонун болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта